Дүйшө Акимбаев 1 жылдан бери кулпунай өстүрүүнү колго алган. Азыркы тапта мөмө байлап күн сайын өз түшүмүн берүүдө. Күнүгө 80 килограмм, 90 килограмм 30 соток жерден, анан иногда 2 күндө бир чыгып калат бул күрүч. Килограммны общий сумманы айтпай эле коеюн. Килограмм 240-250. Азыркы учурда базар баасы. Ушундай кылып сатып атабыз. Тиктилер жакшы. Эл эмгегин жер жебейт. Кандай эмгек кыласың, бул кулпунай өзү эле айтып турат. Жакшы эмгек кылдыңбы, жакшы түшүм берет. Жаман эмгек кылдыңбы, значит ала албайсың деген сөз. Каарманыбыз кулпунайдан мол түшүм алуу үчүн кам көрүү жакшы болушу керектигин, жер семирткичтин ордуна малдын кыгын пайдаланаарын айтат. Дары дармек кошулган эмес, если дары кошсоңуздар бул көпкө турбайт. Бул ирип кетиш ыктымалы бар. Азыркы учурда мен 30 соток жерге бир где-то 10 рез көң төккөнмүн өзүмө. Чисто органикалык малдын көңү. Көрсөтүп деле коем. Капкара топурак. Мен 1 тыйын дарыга акча корото элекмин азыркы учурда. Ушул жер даярдап атканда көң салып, бир оодарып коюп, анан көңдүн немеси бүткөндөн кийин анан катына алып туруп эле ушинтип кулпунай тиксек болот. Кулпунайдан жакшы киреше тапкан каарманыбыз келерки жылы жер аянтын чоңойтууну пландоодо. Ал үчүн бүгүнкү күндө көчөт жетиштирип жатканын кошумчалады. Башка жактан сатып эле ошол өзүмдөн эле чыгып атат азыр көчөт. Мындай кылып кийинки жылга өзүмө бекер көчөтүн эме чыгарып алып атам. Буга убакыт деле талап кылынбайт буга. 1 мүнөттө 4-өн даярдап аласың да. Мындай кылып. Уже 20 күндөн кийин бул дагы 1-2 жалбырак чыгаргандан кийин уже биздин наркы жерге эгүүгө даяр болот. Учурда Кадамжай районунда кулпунайды өстүрүүгө кызыккандардын саны күн санап өсүп жатканын айтат. Бүгүнкү күндө Кадамжайда 15 гектардан ашуун жерде кулпунай өстүрүлөт. Алар Клери, Митсинова, Альба, Азия сортундагылар. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам медиасы үчүн.